Мен бұл 5 жылдан бері мындай сандан сапатқа өте баштадық. Негізі баяғы пенсияға шыққаннан кейін, ана шаардан келгенден кейін анан біресе мен алек барыш керек болып қалды, аны чарбаға түштік та. Негізі мұрын мындай жөнлі мындай қырғыз койлорубуз бар эле да. Анан бул азыр Гисар пародосуна өткөнбүз. Анан ушул Гисар пародосуна 5 жыл болду. Ушу 5 жылдан кийин ушул азыр кылданып келаткан койлор ушулар да. Буга чейин мына 2 жылга чейин 2 жыл болду. 2 жылдан кийин ушу Арашан баштадык, кыргыз пародасы. Ошондуктан аларды биз Тажикстандан алып келгенбиз. Ошол убакта бир кочкорду 50 миңге алып келсем, ой, бир аттын пулуго бул бир ат алат элек же бир бей алат элек дегендей болгон да. Анан түшүмүн көргөндөн кийин действительно баягы кочкордон, койдон жакшы болот экен деп анан эл дагы нана башташты да. Андан кийин өзүбүздүн кыргыз пародасы Арашан деген чыга баштады. Ошол Арашан мезгилинде биз ошо Сокулуктан атайын выставка болгон мезгилде анан ошол жерден $5000 кочкор алып келгем. Эми бул койлордун негизи баягы мурун койлорубуздуку жүндүү болот эле да, өзүңүздөр билесиздер го. Анан кылчык жүндүү. Ал жүндөрдү баягы кой эмес өзүндө жайында кыйналат, ысып кетет, тердейт. Анан кышында жүндүү болгондон кийин кене басат. Ошол мезгилде болот да. Анан бул койлорду, Гисар койлордун тандаган негизи булар жүнү дагы өтө өспөйт, анан өзү түшүп калат. Өзү түшөт. Анан койдо эле баягы өзүңүздөр билесиздер, куйруктуу койлор түшүп калат да. Анан куут мезгилинде ал кой кыйын болуп калат. Анан азыркы эң бир мындай бүгүнкү күндөгү койдун баягы экстерьери жакшы болуш керек да. Анын түзүлүшү, баш түзүлүшү, куйругу, моюну, кулактары негизинен куйрук зеркальный. Зеркальный, анан мынау тесиктери болот да, бул жерге да баягы куут мезгилинде койдагы кочкордагы кыйналбайт. Ошол негизинен ушундай эмелерди тандап алганбыз да. Тандалып калган. Булар азыр 2 тиш токтулар. Булар дагы 3 жашка чейин семирет, эметет, чоңоет. Андан кийин негизги азыр эң төл берүү мезгили да. Төл мезгили. Ал эми бул жакта бунун козулары быйылкы 10 айлык козулар. Bunu ya. Мынакей bunun Арашандын негизги экстерьерлер тумшугу кочкор тумшук болот. Анан кулактары узун болот. Мынакей азыр где-то 20 ашык да. 20 ашык. Бул азыр 11 айлык козу. 11 айлык козу. Буларды 18 айында же 16 айында биз кочкор коебуз. Ошондуктан булар дагы өсөт да. Анан булардын салмагы салыштырмалуу жөнөкөй койго караганда этти көп берет. Этти. Биз примерге 9 айлык козуну союп этин тарттык, 42 килограмм эт берди. Кочкор эмес, ургачы. Буту сынып калган экен, ошондо сойдук. Примерно тартып көрөлү деп. Анан ошондо 42 килограмм эт чыккан. Өзүбүздүн жергиликтүү чоң койлорубуз 30 килодан зоргашат. 30 кило. А булар азыр 1 жаш боло электе 9 айлыгында айтып атпаймынбы? 9 айлыгында 42 килограмм эт берди. 42 килограмм. Да. Эми эгерде 2 козунун ордуна 1 козунун этин берип атат да. А тойт ошону эле жейт. Ошон үчүн азыркы биздин Минчел козодагы айтып атпайбы?
сандан сапат көтөрүлүп, жайыттын кыйынчылыгы болуп атат, тоюттун кыйынчылыгы болуп атат, экологиябыз монтип жамгыр бербей атат, нын жок. Ошондуктан ушунун экологияны сакташ үчүн биринчиден ушул сандан сапатка өтүш үчүн ушуга өтүп атабыз да. Жок. Бул жерде мына жергиликтүү өзүбүздөн эле порода коюлат. Мен атайын ал жерге кошпой отдельно коюп койдук да. Себеби бунун айырмачылыгын айтып берейин депчи. Анан мынакей могу бар жогун эле жашы 11 айлык козулар. Бул козулар менен бул козулардын айырмасын азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Значит, кайсыл жагынан сандан сапатка өтүү дегендин негизги эмеси да, максаты ушул болуп атат да. Бул козу азыр 20 килограмм эт берсе, а боолар азыр 40 килограмм эт берет. 40 килограмм ашык эт берет. Вот. Экөөнүн жегени бирдей эле. Ошондой эле жана көрсөтүлгөн арашан койлорду дагы токтуларды 11 айлык көрсөттүк го. Ошонун дагы вот айырмаларын өзүңүздөр көрсө болот да, айырмалар. Булар өзүбүздүн жөнөкөй койлордун козулары. Бул кочкорду биз Бишкектен алып келгенбиз. Сокулукта выставка болуп аткан мезгилде бул кочкор линиясы Кораблевский линия. Тайсандын баласы, Тайсан деген бул Абдулла Шариповдун коросунан чыккан кочкор. Знаменитый ошол Арашановод бар, Абдулла Шарипов деп. Ошол жигиттин коросунан чыккан эме. Буну биз выставкадан атайын $5000 алып келгенбиз. Быйыл уже 2 жыл койдук. 2 жыл койдук. Эми бунун уже балдары чоңоюп, ошондуктан биз экинчи Герместин баласы алып келгенбиз. Буну биз козу кезинде алып келгенбиз, $1,500. Негизинен булардан дагы биз атайын козуларды алдык. Азыр көрсөтсөк да болот. Бунун баласы бул, бунун баласы бул деп. Ошондуктан бул негизинен койдукту сандан сапатка өтүш үчүн биринчиден кочкорду тандаш керек. Кочкордон кийин койду тандаш керек. Бардык кой эле мындай жакшы кочкордон жакшы эме бере бербейт да. Анын үстүнөн баягы энеси дагы жакшы болуш керек. Анан анын сүттүүлүгүн караш керек. Кээ бир койлор чоң болот, бирок сүтү жок болот. Козусу чоң тууган менен кийин сүтү жок өспөй калат да. Ошол жактарын да кошо тандаш керек. Анан мунун негизги Арашанга өткөндүн Кыргызстанда азыр бүт эле Кыргызстан эмес, бүт жакынкы биздин өлкөдө Өзбекстан, Тажикстан, Россияга чейин кетип атат. Казак туугандарыбыз азыр алып кетип атышат. Негизи азыр бул порода жөнүндө абдан бир чоң дагы мындай жарыш кетип атат да. Казак туугандар биздики деген Арашандан алып чыгарып алышып Арашан деп. Бирок азыркы жакынкы күндө өзүңүздөр да уксаңыздар керек. Действительно Арашанды, кыргыздын породасынан Арашанды биздин Эдилбай породасына кошуп, өзүбүз бир порода чыгарып атабыз дешип, өздөрү ынанып, азыр бүгүнкү күндө ынанып атышат да. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз го, баягы породаларды чыгарып атабыз депчи. Кыргыздын ушундай эт багытында канча породасы бар? Эт багытында мындай бизде азыр мындан сырткары Арашан деп азыр Алатоо деген порода чыгарып атат. Бул чындыгында бул азыр порода чыгарыш негизи мындай абдан бир көп убакытты талап кылат. Анан чыдамкайлыкты талап кылат. Мен дагы азыр бул Афганистандан афган койлорун алып келген, мынакей. Афган коюна мен буларды койдум. Булардан кийин дагы коюп туруп гисар койдук. Анан экөөнүн ортосундагы баягы айырмачылыгын биз салыштырып
кайсынысы жакшы экен деп анан ошол алып андан дагы аралаштырып анан ала тоо деген пародага азыр көчүп атабыз да. Эми бүгүнкү күндө заман бир жерде турбай атпайбы? Технология өсүп атат, көп илим өсүп атат. Анан айыл чарбасындагы дагылар дагы кичине мындай жылыш кылалы деп ошол нерсесине мындай багыт алып атабыз да. Көпчүлүк азыр ушундай эме менен иштеп атабыз. Бунун азыр эми жөн эле кармап турабыз да, өзүн кармаш үчүн. Атак бунун салмагы бир тартканда 186 килограммга чейин барган. Этек жакшы бакса 200 килограммдан ашыш керек да. Эми 4 майда Жалал Абад областында ат майданында выставка болот. Ошого багып бир дилентиреса апарып таразага тартып канча чыгар деп ошо ярмаркага апаралы деп атабыз. Пародос Арашан парода. Арашан парода линия Кораблевский Тайсан деген абдан знаменитый кочкор болгон. Ошо Тайсандын түзмө-түз баласы. О караны карма. Мындай бул козулардын могу чоң козу теги биздин Тайсандын баласынан, могу Герместин баласынан. Булар азыр 3 айга кетип атат. 14 февралда как раз 3 айга толушат. 3 айлык козулар, 3 айлык болуп калышты. Булардын негизги салыштырмалуу буттары жоон болот да. Азыр энелеринен дагы буттары азыр өздөрүнө караганда буттары жоон болот, жиликтүү болушат да. Жиликтүү, абдан жиликтүү. Ошон үчүн салмактуу болуп, этти көп берген да ошондон да. Ошон үчүн азыр биздин негизги максат ошол сандан сапат көтөрүл деп. Андан сырткары бизде негизи тоyut маселеси абдан кыйын, жайыт маселе. Тоо жерде жашаганыбыз менен тоyut маселеси. Азыр бул жерде биздин ошол айыл өкмөттөн атайын ошол өздөрү колдоо көрсөтүп өкмөттүн эмесине кийин атайын бизге жайыт берип, чөп орок берип, анан эгин буларга тоyut даярдаш үчүн атайын жерде бөлүп берип атат да. Госпланд тоyuttu биз негизинен моундай кылып арпа, буудайды моунду бышырып беребиз. Себеби бышырып бергенибиздин негизги максаты айтып атпайбыз бизде тоyut маселеси кыйыныраак деп. Анан ошону кечинде кечкисин бышырып жаап коебуз. Анан эртеси күнгүгө муздап моунтуп калат. Бул эки чака эле арпа менен буудай. Азыр бул 50 килограмм жем болду. 25 килограммдан 50 килограмм жем берип атат да. Анан буга тартылган жүгөрүнүн эмесин аралаштырып туруп, анан үчөөнү койлорго кечинде салып беребиз. Азыр жылуу муздап калды. Муну жууйбуз. Жууп бир сыйра жууп туруп, эки чакан салгандан кийин анан толтура суу куябыз. Эки чака суу куябыз. Анан туз аралаштырабыз. Туз аралаштырып туруп, от жагып туруп кайнатабыз 20 мүнөт. Кайнаткандан кийин анан ошол отту тартып, ошол боюнча дымдап коюп коебуз. Көбөйүп кетет да. Эки чакадан азыр могу 5 чака эме чыгат. Сыйымдуулугу кандай болуп калат ошондо? Сыйымдуулугу бунун кайнатып бергендин негизги максаты потеря болбойт да. Потеря дегенибиз, например, 1 килограмм bundan жесе, анын 700 граммы гана сиги 30 грамм чыгып кетет да, 300 граммы чыгып кетет аткотко. А мында сиңимдүүлүгү жакшы, эч качан без потеря бар жогу сиңет. Кой сиңдирип алат да. Аш болумдуулугу жакшы. Анан мунду көбүнчө баккан малга да берсе болот, койлорго. Тез семирет. Аткот жок, без аткот технология. Канчалык жейт, сиңе берет, кайра деме берет. Күнүгө салмак алат да. Ошол менен кадимкиле чөптөн. Кадимкидей эле ошондой. Анан бул жердин кайнаткан эме кээ бирлери айтышы мүмкүн, кыйынчылык, убара-кечилик деп. Бул эч кандай убара деле болбойт, расход деле болбойт. Өзүнүн эле көңүнөн
өзүнүн өлүгөгүнөн мындай чаап коебуз. Бул эки ушундай менен могу кайнап ушу менен бүтөт, жаап коебуз. Жөнөкөйлүк кормление. Кечкисин ушундай кечкисине жемди беребиз, анан кийин чөп салып коебуз. 3 маал тоюттандырабыз.